Эми маған таасир деле бербейт. Анткени хакерлер бар. Бирөөнүн мисалы аккаунтун бузуп кирип туруп жазып кете берет да. Айрым учурда мисалы мен деле ушул акыркы 10 жылдан бери, 12 жылдан бери интернет колдонуучу адам катары айрым учурларда мен деле кирип кетем. Кээ бирөөнүн эмесинечи киргенди билем да мындай. Жакшылап мындай карап отурсаң кирсең болот. Кирип алып жазып койсоң да болот да ошентип. Менин деле аккаунтума кирип жазып коюшу мүмкүн. Мисалы жазып коюп кайра чыгып кетиши мүмкүн да. Андай учурлар болот. Камчыбек Кыдыршаевичтин деле аккаунтуна кирип туруп, ошентип жазып, анан 15 мүнөттөн кийин кайра чыгып кеттир. Аны ушул кайсы аккаунттан кирип жазганын таап алса да болот да. Жөн гана биздин убактым жок, мисалы мен издегенге ошон үчүн аны тапкан жокмун. Көрүп эле мен күлүп койдум, баягы хакерлер бузуп кирип туруп жазып чыгып кетсе керек деп. Кийин эртеси күнү Камчыбек Кыдыршаевич келди, карасак ушул 15 мүнөт кирип отурган экен да, кайра чыгып кеткен экен да ошондой. Андайларга көп көңүл бурбайбыз. Биздин мамилебиз жакшы. Экөөбүздү баягы уруштуруп, бири-бирине ажыраштырып, ошентип анан кийин буссак биз бийликке жетебиз деген күчтөр бар да. Биз андайларга башыбыздан далай нерсе өткөн. 15 жылдан бери биз бири-бирибизди жакындан тааныйбыз. Үй бүлөлүк тааныштыгыбыз бар, билиштигибиз бар. Мындайларга биз моюн бербейбиз.